Жаңы аялдамадан эшигин талкалап телевизорду уурдап кетишкен. Бишкекте вандалар Ахунбаев көчөсүндөгү коомдук транспорттун аялдамасынын эшигин талкалап телевизорду уурдап кетишкен. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Раскрутили, телевизор украли, получается его сорвали. Верхняя часть телевизора здесь вот сломана. УКМК кармаган сойкулардын апасы белгилүү актрисабы. УКМК элиталык сойкулардын апасы деп кармаган кыз анча-мынча кино, клиптерге тартылып жүргөн шоу-бизнес өкүлү экен. Фотосунда бети жабылган менен айрымдар дароо тааныды. Инстаграм баракчасында буллинг башталыптыр. Эми өмүр бою коомчулуктун тепкисинде жашайт. Бирөөнү актап же айыптагым келген жок. Болгону ошол $1000 $10,000 чейин бааланган кыздардын апасы жарыялаганга жараша атасын неге чыгарбайсыңар? Ошончо болду. Кардарларынын дагы фотосун жарыялап койсо, акыйкаттык болот беле деген ой. Булак Мекендеш КЖРУ. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Ошто тургундан $2000 талап кылган чектөөлөр кармалды. Жергиликтүү жашоочуну коркутуп, $2000 суммасындагы акча каражатын опузалап талап кылган чектөөлөр кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдирди. 29 январ күнү белгисиз тараптар жаранга күч колдонуу менен Honda Fit үлгүсүндөгү унаага салып, Ош шаарындагы Акбора дарыясына алып барып коркутуп, $600 акча каражатын опузалап алган. Калган акчасын 5 февралга алып келүүнү талап кылган. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгында 2 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Булак ЖТТВ КЖ. Бишкекте милиция кызматкерин 2 киши таш менен урушкан. 2 жигит милиционерди таш менен ургулаган. Шектөөлөр кармалды. Бишкекте милиция кызматкерине таш ыргытып ургулаган деген шектелген 2 жаран кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча, окуя 13 февралда Павлова менен Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Участкалык милиция кызматкери кызмат өтөп жүрүп, коомдук тартипти бузуп, ичимдик ичип отурган 3 адамды көрүп, аларга эскертүү берген. Бирок алардын экөөсү милиция кызматкеринин эскертүүсүнө маани бербей, ага таш ургулаган. Аталган окуяга байланыштуу бейбаштык менен кылмыш иши козголгон. Милиция бул ишке шектүү катары 28 жана 25 жаштагы жарандарды кармады. Алар убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Ленин райондук милициясы кызмат өтөп жаткан укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишине сый урмат менен мамиле кылууга чакырат.